малина боюнча выпуск жасагыбыз келди. Канча негизи жер, анан канча малина түрү биякта өсөт? 20дан ашык чакта эми түрлөрү бар. Топ 5 сорттор кайсыл? Мунуку golden, мунуку double golden. Могу малина эмне оорулар менен ооруйт? Бул биогумус макро и микро элементтерди берет да. Там эс алса деле где-то бир жума эле эс алат, анан кийин кайра бере берет да. Ашып кетсе бир 2-3 күндө да кызарып бүтөт го дейм, анан 2-3 күндө уже терсе болот да. Ооба. Ушул бизнес менен алектен баштаган атканда 3 чоң кеңеш кандай болмок эле? Достор, баарыңыздарга салам. Биз бүгүн Азиз байкеме конокко келдик. Атайын биздин күйөрмандарыбызга малина боюнча выпуск жасагыбыз келди. Азиз байке, салам алейкум. Кош келиңиздер. Достор, баарыңыздарга салам. Жаңы чарба назарыңарда. Биз бүгүн 5 күнгөй айылдын жанына келдик. Ушул жакта Азиз байкем малина өстүрөт экен. Ошону биз бүгүн силерге көрсөтөбүз. Азиз байке, баштайлы? Баштайм. Азиз байке, негизи канча жылдан бери ушул малина менен алектенесиңер? Мен ушул жерге пандемиядан баштагам да. Кичинекей участогга кулпунайды өстүрүп, өзүм келинчегиме, кызыма эка жакшы кулпунай жесин деп. Анан ошондо иштеп атып, мага жагып калды. Анан быйылдан баштап мен полностью уже жумушта иштеп жүргөн жумушту таштап, 15 жыл иштеген болчумун ушу жумушта. Быйылдан баштап уже полностью мен да айыл чарбага өттүм. Мындай айтсам, где-то 3 жыл болду го. Бул 3-чү жыл болуп атат. 3 жыл малина менен. Малина кулпунай да бар бизде. Биз азыр каяктабыз, айтып бере аласызбы? Кайсыл жерде жайгашкан сиздин жериңиз? Чүй областында, Аламедин району, Бешкүнгөй айылы. Достор, ушул малинанын да сортторун көрсөтөбүз, кызыктуу сортторун, анан обычный жанагы сортторун деле көрсөтөбүз. Канча негизи жер, анан канча малина түрү биякта өсөт? Жерибиз бизде общий 2,5 гектар. Бирок малинабыз 17 соток общий да. Түрлөрү болсо где-то 20дан ашык чакта эми түрлөрү бар маточникте. Основной иштеген түрлөрү 2 сорт да, Полька менен Геракл. Анан мен ойлодум элем, ошо Геракл деген старый сорт да. Ошол сорт менен иштебейм деп ойлогом. Анткени ал аябай бат эле чарчап калат да, өзүнүн товарный видин чыштап коет. Клиенттерге именно вкусовый качествосы жагат экен да, анткени ал аябай сочный и вареньеси да сонун болот экен да. Азыр мындан тышкары бир 5-тен 6-дан терип көрсөтөлү түрлөрүнчү. Мисалы, тақта азыр өзүңөр көргөндөй сары малина бар экен. Негизи мен биринчи жолу остип көрдүм, бирок даамы өтө сонун экен. Бул жактан азыр силерге көрсөтүш үчүн бул эмне сорт? Бул Полька деген сорт. Эле Азыр шапочка шапочка дейт да. Бул аябай өтө заморозкага жакшы. Анан варенье да аябай сонун болот да. Бордовый красный. Бирок келбети жакшы экен мунун. Заморозкадан тиги жылы алган клиенттерим айтат, заморозкадан кийин өзүнүн немесин чыштап экен, ушундай болуп эле эми кышында жеп турдук дейт. Анан негизи биз каармандарыбыз уккусу келет да, сизден мондай топ 5 сорттор кайсыл? Сорттор эң жакшы сорт мага жаккан ушу Маргарита болду. Маргарита, анан Маравилла и Golden деген сорт жакты. Анткени ал өзүнүн немеси сары малина. Даамы дагы анан өзгөчө да башкача. Аябай сонун болду да. Анан кийин Полька да жагат мага. Ушу Польканы айтат, анча эмес деп. Жок, Польканы да жакшылап өстүрсөңөр, Польканын даамы дагы аябай өтө сонун да. И эң последний ушу Геракл болуш керек, анткени Геракл старый сорт болгону менен өзүнүн проверенный эмеси, вкусовый качестволору жакшы да.
Достор, азыр терип туруп силерге көрсөтөлү түрлөрүн айырмасы канчалык чоң, анан даамын деле кайсынысы жакшыраак экенин. Азиз байкем, биякта бир тарелкага 5 түр биякта бар, 5 түр малина терип берди. Азыр крупным планом көрсөтөлү. Так. Бунун кайсынын аты кандай, неме айтып бере аласызбы? Аты мунуку голден, мунуку дабл голден. Бул болсо Геракл, местный сорт деп коет көбүнчөсү. Могу жерде полька, анан могу болсо эме Маргарита деген сорт. Анан могу жерде дагы эме бар, Маравилла. Ар бирөөсүн азыр баттан жеп көрөлү. Могул бизге эң кызыктуу сарысы го деме. Сарынын даамы эң жумшак экен, башкалардыкына карагандачы. Азыр дабл голденди жеп атабыз. Мунуку кислинкасы менен да. Даамы бир аз мармеладка окшош кетет экен да. Геракл уже жанакы проверенный временем, местный. Стандартный эле малина да, даамычы. Анан могул неме дедиңиз, Марилла? Жок, бул Маргарита. Маргарита. Вкусу жакшы экен, мягкий, да, и не сильно выраженный. Да. И вот эти мелкие эмне дедиңер? Это вот здесь вот могу полька, а могу болсо это здесь Маравилла была чуть больше. Бирок менин оюмча ушул жакка келип, жок дегенде ушу голден сортун осы дейп кетсеңер, сонун болот да. Клиенттер аябай көп ушул голденге. Азиз байке, бул 5 сорт бар. Анан өстүргөндө бир аз өзгөчөлүктөрү барбы? Же баары бирдей эле одинаковый отношение кыласыңар бүт баарына? Баарына бирдей эле, бирок эң негизгиси биз ушу жидкий биогумус менен колдонобуз да. Анткени азыркы малиналарын уже жөн эле отурузуп коюп, сугарып, даамын чыгара албайсың да. Даамын чыгарыш үчүн обязательно ушу биогумус менен, жидкий биогумус менен колдонобуз. Анан могу система полив боюнчачы биякта кандай силерде? Капельное орошение же жөн эле мындай арыктардан эле жыгып туруп суу менен сугарасыңарбы? Эң негизгиси биз быйыл мондай трубаларды койгонбуз. Капельный орошение кылып. Вот это надо прямо отснять, да? Вот это вот труба. Анан бул бир труба жакшы эле сугарат, бирок побегтерине жетпей калат экен суу. Ошондуктан биз азыр еще арык менен да кичине суу алып келип, мояк жагын сугарып атабыз да. Анан эмдиги жыл 2 ушундай шланг коюш керек экен да. Чтобы равномерно побегтерин эки жагынан сугарылып. Эки жагынан сугарылгандай. Анан эми 21-чи кылымда азыркы мондай кичинекей БСР курган уже обязательно болуп калды го деме? Да. Бул эң мамилеси, бунуку эң жакшы малина бизде эле стресс алат экен да, мустак сууга менен сугарганда. Ошондуктан бассейнге күндө жакшы температура болуп, ошондо сугарганда стресс малина албайт. Ошондо жылуу суу келет да? Жылуу суу келет. Анан биякта кээ бир адамдар балким ушул бизнес менен алектенип баштаган атканда сизден 5 же мындай 3 чоң кеңеш кандай болмок эле? Сразу ишенбей эле, там YouTube'да аябай көп бар, миллиондоп акча табасыңар деген. Ошондуктан азыр аябай көп адамдар прогорели да. Терпение нужно. Анткени жерде иштегенде аябай эле чарчайт экенсиң. Морально, эмоционально бүт выгорание болот экен. И самое главное, работайте с душой. И верьте в свой труд, и тогда это все воздастся. Да. Анан бул дагы бир сурообуз бар, могу инвестиция боюнчачы. Мисалы ушул 10 соток жерге канча инвестиция салдыңар? Анан мисалы ошол эле акчаны канча маалда силер кайтарып ала аласыңар да?
Биз бияка могу капельный менен бассейн менен бүт санаганда где-то 15-20 миң доллардай кетти. Могу полностью ушу поляга. Кайтарылышы дагы еще кайтара элекпиз. Но где-то 2-3 жылдын ичинде кайтарса болот да. Анткени малинанын жакшы нерсеси бар. Бир жолу отурузасың, анан ушудан уже побегтерди алып, көчөттөрдү алып, дагы отурсаң болот да, көбөйтсөң болот. Буюрса ушинтип азыр иштеп атабыз. Анан пландар аябай көп. Дагы ошо инвестиция азыр издеп баштайм. Буюрса бияка өзүнчө экоферма болот да биздин кардарыбызга. Азыр достор биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Азиз Байкемдин номерин, анын инстаграмын описаниеге салып коебуз. Эгерде сиздер малина алам десеңер, Азиз Байкем менен баарылашып малина алсаңар болот. Андан тышкары адрести деле таштап кетебиз. Бирок адрес жеңил эле тапса болот экен. Ол бир аз эле жолдун бир 100-200 метр эле арасында экен. Достор, биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Азиз Байкемдин контактылары ылдый жагында. Чоң рахмат. Азиз Байке, мол ящиктер эмне деген ящиктер? Анан эмне препарат бересиңер? Неме өсүш үчүнчү малина бар? Бул ящиктер обычный эле ящиктер. Биз базардан сатып алганбыз. Буну эң негизгиси биз побегтери ары чуркабас үчүн ушундай ящиктерди койгонбуз да. Анан мисалы биз моякты полный все маточник кылганбыз. Анан ушактан уже эмеде маточник кылып побегтерди алып ары отургузуп баштайбыз. Эме түйүн касып тамырларын. Могул неме препарат биогумус боюнчачы? Бул биогумус. Бул биогумус макро и микроэлементтерди берет да. Подпитка аябай жакшы удобрение. Негизи биз башынан эле айтып келатабыз. Жаңы Чарба YouTube каналында атайын бизде неме бар, интервьюбуз. Дон Агро деген байке менен. Ошол выпуска деле ылдый жагына ссылканы калтырып коебуз. Же могул жака өтүп кирип көрө аласыңар. Өтө кызыктуу тема. Мындай органикалык айыл чарба бул Кыргызстандын келечеги да. Буюрса. Азиз байке, бул негизи малиначы качантан баштап түшүм берип баштайт, анан качанкы малга чейин сен түшүм ала аласың? Бул мисалы августта башталат. Августта башталып октябрга чейин бере берет. Анан бул эң негизгиси малина ушу эмнеси жагат, то что тынбай эле бере берет да. Эс алса деле бир жума эле эс алат, анан кийин кайра бере берет да. Демек ошондо августтан баштап октябрь десеңер 3 ай алат экенсиңер, 3 ай. Немесичи бир күндө мисалы бир адам келип канча бияктан терип алса болот да, түшүмчү 10 сотик жерден? Бул жактан бизде биз азыр сборду 2 күндө бир жолу кылабыз. Ошондо 60 килограмм, 50 килограмм ушундай чыгат да. Ошондо ар бир 3-күн терсе, калькуляторду алсак, мисалы 50-нү 30га көбөйтсөк 1,5 тонна алса болобу ошондо. Буюрса. Достор, өзүңөр уктуңар, ушундай кичинекей эле чакан жерде, 10 сотик жерден ошо бир болжолу менен 1,5 тонна алса болот экен, түшүмдөчү. Анан биякта дагы бир суроо, малинанынчы кайсы түрлөрүн силерге жакты да? Кайсы түрлөрүн сиз мындай 100% кепилдик бере аласыңар да, мен ушул малинаны өстүрөм, өнүктүрөм, анан ушул малинаны элге таратам дегенчи? Мага Маравилла жакты, өзүнүн объемный чоң болгонуна. Анан Маргарита деген сортта жакты, мына тоже чоң, дамы да сонунда. Анан Golden да жакты, анткени сары аябай өзгөчө жакшы көрүнөт экен да. Үстүнө еще себелеп койгондо кызыл малина менен аралаштырып. Маркетинговый ход болуп калат. Кызыктуу. Азыр мояктан деле камерамен көрсөтүп коелу. Мисалы, могул жагы уже терилиптир.
Анан бул жагынан мисалы могулар ашып кетсе бир 2-3 күндө дагы кызарып бүтөт го дейм, анан 2-3 күндө уже терсе болот да. ооба. Кечелетте иш болгон. Буюрса бүрсүгүнүп теребиз. Анан Азиз байке, сиз ушул айыл чарбаны баштагандачы кандай көйгөйлөр менен мындай туш болдуңар да? Эң могу ресурс, өзүң жетишпейт экенсиң. Команда керек экен. Мен ошону түшүндүм. Эмдиги жылы уже топ команда менен чогуу иштеш керек экен да. Анан делегировать эткенди үйрөнүш керек экен. Өзүң полностью өзүң жүктүү болуп өзүң эле жасайм десең, анда эме да Жетишпей калат экенсиң. Меники азыр еще клиенттерим келе баштады, и клиенттерге обязательно ушинтип экскурсия кылып берем да. Бүт сорттор менен айтып берем, дамында бүт малинанын дамын бергенине эме да. Стараюсь всем дать попробовать вкусные ягоды. Азиз байке, дагы бизде бир суроо бар. Могу малина эмне оорулар менен ооруйт, анан кантип ушул ооруларды алдын алса болот да? Эң негизгиси ушу айтай кетейин деп элем, агрономго, если ушу өстүрөм десеңер, обязательно өзүңөрдө агроном болуш керек да. Ошо агроном вовремя может вам спасти ваш урожай. Железо жетпей калат, кээде клещтер пайдалуу болуп кетет. Анан ошол ооруларды вовремя вылечить агроном жардам берет да. Дешевле, да? И дешевле, да, обойдется, потому что бул ушу агрономдон акчаны аяйт. Анан кийин ошо ооруларды пайдалуу болгондо уже жетишпей калат да, чтобы вылечить. И ты тем самым можешь потерять весь урожай. Демек, достор, өзүңөр уктуңар, сөзсүз силерге агроном керек. Эгерде мындай чоң чарба кылам десеңер, бул биринчиден полив керек, экинчиден агроном, үчүнчүдөн бул жанакы билим да, опыт. Билим. Азиз байке, биякта негизи кыргызстандыктарчы кантип баштайм же мындай кээ бирлерде мындай коркунучу болот да, балким мындай болбой калат, балким күйүп кетем депчи. Ошолорго эмне деп айта алат элеңер? Эң негизгиси бирөөнүн орусча айтай кетейинчи, ошо у меня мысли вот на русском. Самое главное, верьте в себя. Если у вас есть какая-то мечта или надежда, не слушайте никого. Главное, верьте в свою мечту и двигайтесь к ней. Потому что многие вас будут отговаривать и говорить: у тебя не получится, а что там ты забыл? Вот, к примеру, я на своем опыте, да, это скажу. Очень многие люди мне там говорили, когда я решился то, что с работы уйду и буду полностью фермерство это, да, развивать. И я им в этом году доказал и показал то, что я городской парень, который никогда не жил в селе, что можно развивать фермерство. Я в этом году так сделал, что у меня клиенты уже сами начали приезжать. Поэтому верьте в мечту, двигайтесь и самое главное — терпение. Бизде эле жаңы чарба командасынын атынан айта кетели. Бул негизи биздин Россияда жүргөн мигранттарыбызга арналат. Кымбаттуу туугандар, достор, абалар, эжелер, акалар. Россияда жүрбөй, кайра биздин Кыргызстаныбызга келип, ушундай бизнес менен алектенсеңер болот. Менин оюмча 21-кылымда мындай стартовый капитал катары, инвестиция катары мындай табыш жеңил эле да. Барып изденсеңер болот. Анан ушундай малина өстүрсөңөр болот, клубника өстүрсөңөр болот, бак отургузсаңар болот. Бизнестин көп түрлөрү бар да. Ошон үчүн кайра биздин Кыргызстаныбызга келип, ушундай сонун бизнестерди кылып, биздин Кыргызстаныбызга пайда тийчү бизнес ачсаңар сонун болот. Достор, жаңы чарба долбоорунун чыгарылышы ушундай болду. Азиз байкеге чоң рахмат. Азиз байке, чоң рахмат. Балким бир жылдан кийин ушул жерде центр отдых болгондо, ошондо кайра келип, ушул жерди кайра тартып кетебиз. Өзүңөр көрдүңөр, 5 основной сорт бар экен. Ошолордун баарын озтуйуп бердик, баары сонун экен. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла, лайктан баскыла, андан тышкары комментарийге кызыктуу темаларды жазсаңар, балким ал ошол теманы эмки жолу тартабыз.